Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Жидді окумуш экен, бирок мышык менен иттерге дейт бул ливерный колбасаны. Аны каяктан билсе болот, белгисиз да. Достор, бул азыркы айтышы боюнча колбаса, ливерный колбаса иттерге жана мышыктарга деп турат. Жок, шунун сертификаты бар экен, монда этикетканы айткам. Адамга болбой турган нерселердин көбүн эле сатып атат. Бул жерден мен этикеткасын бир да жерден тапкан жокмун. Саламатсыздарбы? Мен сахар бересиз, мен атым Нурлан Кукулов. Кандай сахар? Кандай дейсиңер? Хозяйка менен сүйлөшүлөр. Эмнеге? Бул эмне колбаса? Ливерный колбаса, ит мышыктарга. Ия. Ит мышыктарга ливерный колбаса. Ливерный колбаса? Кагакта хозяйкаңар? Чалып беремби? Чалып койсоң. Келе берсин. Assalamu alaikum. Кандайсыз бека? Жакшы. Не сахар бересиз, мен Нурлан Кукулов. Алло, Алмаз байке. Assalamu alaikum. Не сахар бересиз, мен Нурлан Кукулов. Кандайсыңар? Бул гамбургер го, э? Шаурманы. Мен башын бетін тартпай эле койсоң кофе. Бул нан, анан эмне бул? Нан, филе, май, грудка. Эмненин филеси бул? Топ. Курин. Свежий. Мындай коробкаларга салып эле койбойсуңар, достор. Валейкум ассалам. Каяктын шаурмаларынан чыгат бул жер? Ия. Бизге Америкадан тазалап берем байке. Жок, таза эле экен, бирок кайсы жерге чыгат ошону сурап атпаймынбы? Biz öyle работник. Агентке дашь, А бул дагы силердикиби? Жок, бул колбасасы. Ошо колбасын сатып кимдики? Бир эле неме кишиби же башкасыңарбы дегеним? Жакта иштейт байке. Байкеңе чалдыңбы? Келет бекен? Этикеткалар барбы? Мындай толугу менен. Бул немелер сертификаттар бар го дейм байке, келет. Жок, шунун сертификаты бар экен, монда этикетканы айткам. Ha bu çok. Бияк офисиңерби? Yani. Офисиңерби? А бул эмне? Yeter. А бул всё? Бул эмне? грудка, ичмай. Анан ал жерге салып, Жаққа салып, бетімен қошай. более менее таза эле экен, бирок алдын нандарын турган жактан жок мага, карачы. Ол
Өзүң элестетсең. Бияк эмнеге жубайсыңар? Жуылганда ол эртеңден баштап атат ошо. Мен силерге бир нерсе көрсөтөйүнбү? Ичинде кетип барганда жууп кетебиз. Мен жакында немеге бардым да. Бир цехкечи. Eşliğinde mi? Gördü orada gibi. Карасаң? Цехте. Элдер айтып цех. Казак цех кармак болуп кетчү болгон. Namlı bu da Торт tuttu. Görün taptaza oturup. Но печкадан жаңы чыккан мен бар. Görün жасына кайрестесі отурдum. Aynı işte bu şey. Жана голубуздан келбейт, Көрүн? кымбаттуу откандардын баарына көрсөтүп кетейин. Цехтин ичине бул. Жөнөкөйдө материал, кымбат Жакшы материал. экен. Мuşni. Иә. Бул деле жөнөкөйдө Кафелдер көрүн, силердин деле болгон кафел көрүн. жөнөкөйдө Таза бирок. Saat olsun var ne mi? Муну жерден алгыла 10 сантиметр өйдө мыкты жакшынакай столуңар турат, да силер болсо жерге кое аласыңар. Моя мага его интересно болуп атат. Жит вообще нереальный. Коркосуң да биякта? Эмнеси бар барды? Бул илгери өткөн мал да. Эмне болуп окшойт? Так, ливерный колбаса экен, биякта жит укмуш экен, бирок мышык менен иттерге дейт бул ливерный колбасаны. Аны каяктан билсе болот, белгисиз да. Gerek beкен? Ну, у нас бетономешалканын ичинде. Я, хорошо, буну ит мышыктарга да отасыңар. А ит мышыктарга экен каяктан билебиз биз муну? Может, элдерге сатып атат. Иә. Может, силерге эле айтып атат, жөн ит мышыктар деп, атак базарларга кетип атат. Ошону айтып билебиз. Этикеткасы менен барбы немелер, колбасалар? Иә. Этикеткасы менен жок бу колбасалар. Этикеткасында жазылыш керек эле да. Ит мышыкка болсо. Adam olmayı tutuyor mu? Ошону кантип? Адамга болбой турган нерселердин көбүн эле сатып атат Кыргызстанда. Ошону кантип доказывать этебиз? Mazarda satmak bu bayke. Alamız mazarda hakta mazarda. Керек бекен хозяйкаңар? Gerek var. Келсин. Анда продуктада иттики домашний животный деген жазып обязательно болуш керек. Мисалы, этикеткасы жок иттики деп сатып атышты. Бул базарга барып туруп анан базардан продавец турам эмес түшүнүп алып туруп адамдарга сатып ийсечи эмне болот? Көрүп ошончун жазылат да. Достор, бул азыркы айтышы боюнча бул колбаса, ливерный колбаса иттерге жана мышыктарга деп турат. Деп айтып атышат биякта иштегендер. Бирок ошондой эле ушул цех деп айтса боло турган болсо бул жерде айдан өтүп ит же мышык деген этикетканы көргөн жокмун. Бунда обязательно маркировка болуш керек болчу. Анткени ошондой эле, мисалы, буну базарга алып барып сатканда ортодон түшүнүксүз болуп кетип, мисалы, сатуучу муну элдерге сатып ийсечи, ошол себептен мунун этикеткасы болуш керек болчу. Бул жерден мен этикеткасын бир да жерден тапкан жокмун. Монтартмын. Жүр этикеткасын дагы бир карап көрөм, издеп көрөм. Может, туура эмес айтып атам. Мына бул жерде этикетка жок, мисалы, мен көрбөй элем. Жок да этикеткасы, туурабы? Мына этикеткасы жок деп өзүңөр эле айтып кетсиңер. Demeyiz. Kelbeyken